Айтыңызчы, мына өкмөттүн отставкага кетирүү боюнча маселени оппозициялык фракция тарабынан көтөрүлдү. Анан коалициялык көпчүлүк эмне үчүн бул маселеде жакшыраак иштеген жок же туруштук бере алганы жокпу? Кеп туруштук берүүдө эмес, кеп туруштук берсе бул күтүлбөгөн жагдай эмес, күтүлгөн жагдай болчу. Анткени оппозициялык азчылык дейбизби, 3 фракциянын бардыгы өкмөткө канааттандырылган эмес, баа берилгенден бул түшүнүктүү болгон. Бул күн тартибиндеги негизги темага айланып калган. Анткени өкмөттүн отставкасын же болбосо ишенбөөчүлүк көрсөтүүчү 40 гана депутаттын демилгеси жетишмек болчу. Бүгүнкү күндө 3 фракциядагы депутаттардын саны 60ка чукулдап калган. Мындайча айтканда 50% ашып кеткен. Анан кийин бул тема жакынкы арада каралмак болчу. Болгону бүгүн эртелетип жиберишип, кол коюшуп, алып чыгып күн тартибине карайык. Мынакей парламенттин жарымысы 3 фракциясы өкмөткө ишеним көрсөтпөй жаткандан кийин ал эртеби кечке каралыш керек болчу. Анан эми оппозициялык көпчүлүк дейбизби, булар эмне үчүн туруштук бере албай калды дегенде, бул жерде өкмөттүн 2017 жылдагы отчету жөнүндө эмес, бул болгону азыркы күндөгү өкмөттүн башчысына ишеним көрсөтүү, бул таптакыр башка өкмөттүн бүгүнкү күндөгү кадамдары, өкмөттүн бүгүнкү күндөгү адамдарына жогорку кеңеш тарабынан, маселен ошол жанагы авария, Бишкек ТЭСтеги авариясы, коопсуздук шаар программаларынын, анан кадр саясатындагы кетирип жаткан күндөн күнгө катачылыктар, анан эң акыркысы бул мен ойлоймун, ошо жанагы мамлекет башчысы менен президент менен болгон өкмөттүн ортосундагы тирешүүлөр, болбосо өлкө башчысы кызматынан жарлык менен четтеткен адамды өкмөттөгү эң негизги кызматтардын бири болгон мамлекеттик жана экономикалык кылмышка каршы күрөш башчысына алып барганы, бул акыркы жанагы чекке жетти деп, анан ошону тездетип жиберишти деп ойлойм да. Кандай ойлойсуз? Мисалы өкмөттү ушул абалга жеткирбей эле алдын ала сүйлөшүп, анан өз ыктыяры менен кеткидей кылып саясат түзүп, ошого мүмкүнчүлүк берсе болот беле? Болмокту эле болчу, болгону бул жерден азыр эч кандай экономикалык негиз жок. Эгерде өкмөттүн бүгүнкү күндөгү экономикалык нерсени ала турган болсок, булар азыр профицит менен кылатат. Мындайча айтканда, өздөрүнө болгон жүктү аткарып кылатат. Бунун бардыгы саясат болду. Жанагы жогорку кеңеш менен өкмөт менен президенттин ортосундагы алакалардын мындайча абалда барышы, көп куудалашы билинип турганда, мындай ыкмада саясат биргеликте 3 бийликтин бутагы бири-бирине ишенбөөчүлүк жаратканда бири курмандыкка чалыныш керек болчу. Бирок эртелетип деле кеткенге негиз жок болчу. Болгону бири жаштыкка салды, бири хастыкка салды, айтор тагдыры чечилгени бул баягы бүгүнкү күндөгү саясаттын жүрүшүн өзү ушундай нукка буруп, ушундай жыйынтыкка кириптер болуп калган. Рыскелди мырза, айтыңызчы, мисалы ушул саясий күчтөрдүн ушундай мамилеси же азыркы кырдаалга түздөн-түз таасир этип, мындай татаалдаштырып жибериши мүмкүн эмеспи? Андай ойлойм, анткени азыр эми саясий сезон дейбизби, басаңдап бараткан убак, болбосо азыр өкмөттүн отчету гана калды, кабыл ала турган жогорку жагдырыла турган. Анан эми бир жуманын ичинде же болбосо ошол май айына башталса чейин жаңы коалиция түптөлүп, мындай көпчүлүк коалиция түптөлүп, анан жаңы өкмөттүн программасы жаңы адамдар менен бара турган болсо, андан кийин эми күзүндө көчмөндөрдүн оюну, андан кийин бюджетти бекитип отуруп, саясат бир аз салкындайт да. Мындай бийлик бутактардын ортосунда тирешүүлөрдүн мындай өрчүп кетерине мен ишенбей турам. Азыркы учурда дароо эле бул ишеним көрсөтпөө менен эле бирге 3 талапкердин ысымдары атала баштады. Мына Акылбек Жапаров, Иса Өмүркулов жана азыркы президенттин аппарат жетекчиси Мухамбеткалый Абулгазиевдин. Тандоо же болбосо бул эл арасындагы жүрүп жаткан сөздөрдүн канчалык негизи бар? Жок, биринчиден азыр президентибиз Сооронбай Шарипович өкмөттүн отставкага кетирүү тууралуу жогорку кеңештин токтом долбоорун колуна алгандан кийин өзүнүн жарлыгы менен өкмөттү отставкага кетирген жарлыгын чыгарыш керек. Ошол күндөн баштап өкмөт милдетин аткаруучу болуп калат. Анан кийин жаңы өкмөттүн курамы боюнча мандат тапшырышка кайсы бир фракция, ошол фракциянын ортосундагы сүйлөшүүнүн алкагында гана өкмөт башчынын ысымы аталыш керек. Азырынча эртерээк кылат. Азыр жана айтып жаткан нерсенин бардыгы президенттин жарлыгынан кийин ишке ашыш керек. Чоң рахмат анда.